Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Полиция кызматкери себепсиз жарандын паспортун текшергенге укугу барбы деген суроого жооп берет элем. Жана ушул суроо боюнча интернет мейкиндигинде основание, а также причины проверки документов деп көпчүлүк блогерлер менен жана полициянын ортосунда салгылашуулар өтүп турат. Ушул суроо боюнча мен өзүмдүн оюмду жана кеңешимди айтат элем. Биринчиден, негизи мыйзам боюнча полиция кызматкерлери себепсиз жөн эле адамдын документин текшерүүгө укугу жок. Бирок практика маалында ар бир полицияда өзүнүн себеби бар. Адамдын жөн эле документин текшерип алганга. Ал себептер кайсыл жерден келет? Ал себептер СССР маалынан келе жаткан разыскная ориентировка деп айтылат. Мындайча айтканда, издөө багыттары же болбосо адамдарды издөөгө салынган маалыматтарды, орусча айтканда отработка кылып жаткан маалдарда ушул разыскной ориентировканын негизинде адамдардын өздүгүн аныктоочу документтерди талап кылышат. Бул кандай разыскной ориентировка? Криминалистикада айтылгандай словесная ориентировка деген бар, жана ошондой эле фотопортрет деген. Фотопортрет менен словесная ориентировкада болжолдуу гана сөз менен айтылган маалыматтардын негизинде гана болжолдуу кылмышкердин анын общий келбетин, жыныстыгын, возрастын, боюн жана кандайдыр бир улутка же расага таандык экенин гана айтылуучу маалыматтар, жалпы маалыматтар берилет. Разыскной ориентировка бул ыкчам түрдө кылмышкерлерди издөө жана ошол ыкчам түрдө кылмышкерлерди колго түшүрүү максатында таркатыла турган маалыматтар болуп эсептелет. Ушул разыскной ориентировканын негизинде, эгерде кетип бара жатканда полиция кызматкери ушул разыскной ориентировкага адамды окшотуп алса, анда анын кылмыштуулукка шектүү болгон маалыматты иштеп чыгуу негизинде адамдын өздүгүн текшерүүгө укугу пайда болот. Төмөнкүдө көргөзүлүп жаткан фотороботторду карасаңыздар, ал жерде улуттук же болбосо анын возрасттык так далили жок фотороботтор дагы таркатылат. Бул эски ыкмалар менен, кылмыштуулук менен күрөшүү ыкмалары дагы эле Россия Федерациясында кездешет. Мындай ориентировкалардын негизинде көпчүлүк элдердин документтерин текшерүүгө мыйзам чегинде мүмкүнчүлүк берет. Экинчиден, административдик жазаны колдонуу негизинде иш козгоого негиз болгон учурларда дагы полиция кызматкерлери өтүп бараткан адамдын өздүгүн тактоочу документтерди талап кылганга укугу пайда болот. Мисалга алсак, Москва жана Московской областында көпчүлүк биздин мекендештер өздөрүнүн жашаган жеринде жашашпайт. Өздөрүнүн миграциондуу учетто турган жерлерде жашашпайт. Жана ошондой эле эмгек келишими менен түзүлгөн жерлерде аларда иштешпейт дагы. Учетто турган адрес бул фирманын же юрлицонун адреси болуп, ал адреске эч кандай факты түрүндө тиешеси жок болуп, бул юридикалык фикция болуп эсептелет. Мындайча айтканда, фиктивный болуп эсептелет. Мындай миграциондук учеттор миграционный базада болгону менен ал мыйзамсыз болуп эсептелет дагы, административдик жазоо ишин козгоого мүмкүнчүлүк берет. Мындайча айтканда, полиция кызматкерлеринде себеп жана негиз пайда болуп жатат. Ошол себептен төмөнкү айтылган себептердин негизинде көпчүлүк полиция кызматкерлери жарандардын документтерин, негизсиз документтерин текшергенге мыйзамдуу мүмкүнчүлүктөрүн беришет. Ошол себептен, эгерде полиция кызматкерлери документтерди сураса, биринчиден өзүңүздөр Россия Федерациясында жүргөндө мыйзамдуулук жүрүп, талап кылган документин көргөзүп, эгерде миграционный учетуңуз таза болсо, анда эч кандай коркунуч жок, өзүңүздүн иштериңиз менен кете бересиз. А эгерде сиздин миграционный учетуңуз таза болуп, бирок основания и причины проверки документи деп тирешсеңиз, анда ал деген төмөндө көргөзүлгөн фотороботтун же словесный ориентировканын негизинде таркатылган себепти көргөзүп, мындайча айтканда, причинаны көргөзүп, сизде неповиновение законным требованиям сотрудника полиции деген берене менен сизди жоопкерчиликке тартышы мүмкүн. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, айтат элем, укукту билген бул бир нерсе, бирок ошол эле маалда укукту туура түшүнүп жана туура колдонгон бул көп суроолорду туудурат. Көңүл буруп көргөндөрүңүздарга чоң рахмат. Сиздерди урматтап, Мирбек Сталбекович.